Комментаторлар сакал маселесин көп козгошчу болушту. Мусулман эместердин сөзүнө көңүл деле бурбайсың. Өзүн мусулман деп эсептеген адамдардын ошол сакал боюнча сүйлөгөн сөздөрүнө жооп беришке туура келип атат да. Анан жарашыктуу койбойсуңбу, анан кийин эмне деп аккуратно кылбайсыңбы, анан дагы ушундай деген комментарийлер. Сакалды жарашыктуу коюш керек деген ал бир самопал молдонун сөзү ал. Андай шариятта сакалды жарашыктуу коюш керек деген нерсе жок. Бизде Ханафи мазхаб боюнча сакалдын узундугу мына бир уч мындай, бир кулак болуш керек. Ушундан ашканын кыркып коесуң. Анан могу чекелери бияка чыгып кетсе ошондой кичине кыркып тегиздеп коесуң, болду. Анан аны сонун кылып мындай формага келтирип, прическа кылып, көчөгө чыкканда красавчик экен дедире турган даражага жеткизбеш керек, ал арам болот. Аял киши көчөдө баратканда жат эркектердин көңүлүн өзүнө канчалык бурдурбаганга аракет кылган болсо, эркек дагы көчөдөгү башка аялдардын көңүлүн өзүнө өтө бура турган болбош керек. Ушул маселелер аялга дагы, эркекке дагы тиешелүү. Сакалды мен мындай бир мусулман адам, мен красавчик болоюн, бирөөлөрдүн көңүлүн өзүнө тартайын деп койбойт сакалды. Сакалды пайгамбар алейхиссалам сакал койгула деген үчүн коет. Кээ бир алымдардын пикири боюнча сакал бул суннати муаккада, күчөтүлгөн сүннөт. Кээ бир алымдардын пикири боюнча бул важип. Важип деген өкүм бул парыздан кийинки эле турган өкүм. Мен ошол сакал бул важип деген алымдардын пикирине кошулам. Анткени бул сөздөр мындай өкүм катарында келген. Ушундай кылсаңар жакшы болот деген эмес. Пайгамбар алейхисалам мындай буйрук кылып айткан. Койгула, өстүргүлө сакалыңарды деп. Ошон үчүн мен ошол сакал коюу бул важип деген пикирди карманам. Анан мен бул силерге бир жагынайын деген деле оюм жок негизичи. Ушул сулуу экен, анан андай экен, андай мындай экен деп айтсын деген деле ниетим жок. Менин турушум ушул, болушум ушул.